Саламатсыздарбы? Эфирде жаңылыктар кызматы бүгүнкү күнгө алынган маалыматтар топтому менен тааныштырабыз. Студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Алгач күндүн негизги жаңылыктарынан кыскача. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму кырсыкка кабылган тез жардам унаасына ири өлчөмдө кенемте төлөп беришти. 2000ден ашык машина регистрация өткөн. Анын 16 миңе биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан өткөн бүгүнкү күндө. Баластан балдардын эс алуу борборунун курулушу 70% аяктап калды. Бул жерде азыр бүгүнкү күндө 400дөн ашуун адамдар эмгек кылып жатат да. Общий пайызы где-то 70% болуп калды. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата Талас облусунда жүрүп жаткан ири курулуштардын бири Баластан балдардын эс алуу борбору. 9 блоктон турган курулуштун 70% аяктады. Учурда 400дөн ашуун жумушчу курулушту өз мөөнөтүндө бүткөрүү аракетинде. Сөз кабарчыбызда. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата Талас областына жүрүп жаткан ири курулуштардын бири Талас шаарындагы Баластан балдардын эс алуу борбору. Мында 9 блоктон турган курулуштун 70% аяктады. Баластан балдардын оюн-зоок борборунун курулушу өткөн жылдын ноябрь айында башталган. Учурда жумушчулар тыным албай, белгиленген мөөнөттө курулушту бүткөрүүнүн аракетинде. Азыркы күндө өзүңөр көрүп турасыңар, почти бир 80% бүтүп калды курулуш иштери. Бетон жумуштары полный бүткөн, кладкалар бир 90% бүтүп калган. Бул жерде азыр бүгүнкү күндө 400дөн ашуун адамдар эмгек кылып жатат да. Общий пайызы где-то 70% болуп калды. Иштердин баардыгын алганда, жана благоустройство, водопровод, канализация, освещение баарын алганда бир 70% болуп калды. Буйруса, многу биринчи августка чейин ошо бүтүргөнгө аракет кылабыз. 9 блоктон турган борбордун жалпы аянты 18 000 квадрат метрди түзөт. Учурда дубалы тургузулуп, айрым блоктордо чатырын жабуу иштери кызуу жүрүүдө. Азыркы маалда кладка жумуштарын бүтүрүп жатабыз. Ошондой эле биринчи этаждарынын баардыктарында уже отделка жумуштары жүрүп баштады. Андан сырткары электромонтаж жумуштарыбыз дагы бүтүп, экинчи этаждардын азыркы тапта экинчи этаждарын бүтүрүп атабыз. Кудай буйрса, объектибизди өз убактысында тапшырууга чоң үмүттөрүбүз, пландарыбыз бар. Курулушта таза суу, канализация түтүктөрү киргизилген. Учурда электр чуалгылары тартылууда. Канализация жумуштары жүрүп жатат. Суу түтүктөрү, суу тармактары полный тартылып, ар бир зданияга уже кирген. Чатыр жумуштары, бүт корпустарда эле чатыр жумуштары жабылып жүрүп атат. 50% бүтүп калды, кудай буйрса. Булар деген дагы 10 күндүн ичинде чатырларыбыз бүттөт деп пландаштырып атабыз. Баластан оюн-зоок чарчасынын алкагында инновациялык музейлер, лабириттер, боулинг залы, кинотеатрлар, ошондой эле балдардын интеллектуалдык чыгармачылык жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган иримдер иш алып барат. Баластан өнүктүрүү жана оюн-зоок борбору бул жерде заманбап искусствону көрсөткөн, 4 багытта көрсөткөн бир корпус ошо толук ошого арналат. Биринчи корпуста дагы бизде робот шоу болот. Робот шоу бул 7 робот гуманоид алып келатабыз. Андан тышкары 3 робот ит болот. Алардын шоусу ошол биз пландаштырып атабыз. Күндө бир убакта болот депчи, бир 30 мүнөттүк шоу болот. Баластан балдардын эс алуу борборунун ачылышы менен аймакка туристтерди тартууда жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Албетте туристтерди чакырганга бул өтө чоң салым. Мындай оюн-зоок борбор бизде Кыргызстанда жок. Талас облусунда туризмдин өнүгүшүнө дагы чоң салым кошот деп биз ишенебиз. Курулушчулардын маалыматында Баластан балдардын эс алуу борборунун курулушу август айында аяктайт.
Нурузбек Шаудымек уулу, Калмурат Мейманбеков, Зина Ахматова, Талас облусу. Акылман президенттик лицейинин курулушу соңку баскычка жетти. Учурда иштердин 90% аяктап, ички жасалгалоо жүргүзүлүүдө. Күзүндө пайдаланууга бериле турган лицей өлкөнүн бардык аймактарынан келген таланттуу окуучуларды кабыл алат. Акылман деген президенттик лицей ачып Чолпон Атада бүт республикадан балдарды топтоп 300дөй бала, 150-син түштүктөн, 150-син түндүктөн топтоп келип окутуп атабыз. Кабарыңар бар, бул боюнча. Эң кыйын балдарды 7 класстан 11 класска чейин. Ал жерде тааныш билиш, анан кийин ата-энеси мугалим болсо эле киргизип иш эмес. Абдан таланттуу балдар, жана вундеркиндтер деп коебузбу мына. Ошондой балдарды топтоп алып окутуп атабыз. Аяка миллиарддарды кетирип атабыз. Тандашат, мына азыр дагы Таласта, анан Жалал Абадта ачылып атат. Президент айтып өткөн келечектин лидерлери тарбиялануучу Таластагы Акылман президенттик лицейи жаңы окуу жылы менен ачылып, пайдаланууга берилүүгө даяр болуп калды. Таласта курулуп жаткан президенттин Акылман лицейи бүткөрүлүү алдында турат. Заманбап архитектуралык көрүнүшү менен шаардын көркүнө көрк кошкон бул билим берүү жайда учурда окуучулар үчүн окууга да, жашоого да ыңгайлуу шарттар түзүлүп жатат. Курулушу 90%га аяктаган лицей Талас шаарындагы мурдагы эски автобазанын ордуна салынды. Өзгөчө көрктүү болуп бүткөрүлүп жаткан окуу жай 3 кабаттан туруп 400 балага ылайыкталган. Учурда объектте ички жасалгалоо жумуштары жүрүп жатат. Актап сырдоо иштери бүтсө, эшиктери орнотулуп, айланасы көрктөндүрүлөт. Белгиленген мөөнөттө тапшыруу үчүн 160 жумушчу иштеп жатат. Окуу корпусуна уда эле 2 кабаттуу, 200 орундуу жатаканасы да бүткөрүлүүдө. Жалпы 4 гектардан ашык жерге курулуп жаткан окуу комплексинде спорттун бир канча түрү боюнча машыгуу аянтчалары да каралган. Бул жөн гана окуу жай эмес, билими терең, дүйнө таануусу кенен, жаңы муунду өстүрүү менен мамлекеттин болочоктогу башкаруучуларын, окумуштуу илимпоздорун, ойлоп табуучуларын, көп кырдуу таланттарын даярдай турган билим ордосу. Лицейге өлкөнүн 7 дубанынан таланттуу, дилгир, ар тараптан мыкты жетишкендиктерди жараткан балдар тандалып алынып окутулат. Вузду бүтүрүп келгенден кийин, ал не только Гарвард эмес, биздин Бишкектин ичиндеги эле университеттерди бүтүргөндөн кийин биздин мамлекеттик кызматка кайсыл специалист менен бүтүрсө, ошол специалист менен токтоосуз жумушка алат деп мыйзам киргизип койду. Келечектин кадрларын даярдоодо мамлекет алгачкы жолу мына ушундай ыраттуу жана максаттуу иш жүргүзүп, инвестиция салууда, дейт филология илимдеринин кандидаты Кундуз Жунусалиева. Андыктан Акылман президенттик лицейинин бүтүрүүчүлөрүнөн үмүт чоң экенин айтат. Аймактардагы мындай заманбап жогорку стандарттуу лицейлердин пайда болушу ошо коңшулаш турган катардагы мектептер үчүн айрыкча бир кандайдыр чоң күч дем, мотивация деп болсо мотивация берет да. Себеби дегенде ошол жерде мугалимдердин баягы квалификациясын жогорулатуу болобу, окуучулардын ортосунда бир дени сак атаандаштык жаралышы да мүмкүн да. Себеби дегенде Акылманга өтөм деген окуучулардын баардыгы кандайдыр деңгээлде алдыга умтулуусу пайда болот. Бир жөнөкөй гана убактылуу бир компания эмес, сөзсүз түрдө бул баягы Кыргызстандын узак мөөнөттөгү бир инвестициясы деп билесе болот. Себеби биз жаштар үчүн жасап аткан инвестициябыз бул келечекте кандайдыр деңгээлде салымдарын кошо турган жогорку деңгээлдеги бир баягы кадрларды дайындап жатабыз деп эсептесек болот. Эң башкысы Акылман президенттик лицейиндеги окуу толугу менен акысыз. Педагогикалык жааматтагы атайын тандоонун негизинде түзүлгөн. Анткени билим берүү процесси дүйнөлүк стандартта акыркы технологиялык мүмкүнчүлүктөрдүн жардамында жүргүзүлөт. Былтыр курулуп баштаган 2025-жылы буюрса быйыл июль айларынын аяктарына чейин толук кандуу даяр болот. Жатаканасы, спорт залы бүт баары менен чогуу курулуш иштери жүрүп жатат. Буюрса бул биздин Кыргызстанда экинчи болот. Набор кылганда биз эч кандай аралашпай элебиз. Ал жерде толук кандуу министрлик тарабынан атайын ушул өнөрлүү, жөндөмдүү, билимдүү, мындай күчтүү балдарды тандап алып, ошол жерге эң мындай кыйындарын президентибиз айткандай вундеркинд балдарды чогултуп алып, анан ошол жерден билим берип, окутуп, бул келечекте Кыргызстандын келечеги үчүн кызмат кыла турчу кадрларды тарбиялоо иши жүрүп жатат.
Акылман президенттик лицейи Манас шаарында да курулууда. Мындагы иштер масштабтуу деңгээлде жүрүп, 405 окуучуга ылайыкталган 3 кабаттуу окуу корпусу дээрлик тургузулуп бүттү. Анын жанына эле 420 орундуу 5 кабаттуу жатакана дагы түшүп жатат. Ошондой эле бул жайда мугалимдер үчүн 25 кызматтык батир дагы каралган. Комплекс жалпы 2 гектар аянтка курулууда. Манас шаарындагы Акылман президенттик лицейида өлкөнүн 7 дубанынан зээндүү балдарды кабыл алып, алардын ой чабытын ачып, жаңы инновациялык ыкмаларды колдонуу менен сапаттуу билим берип, келечек ээлерин тарбиялоого багытталган. Жаркынай Тургунбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Ала Тоо 24, Талас облусу. Президент Садыр Жапаров бүгүн 25 июнда Актала районунун активи жана тургундары менен жолугушту. Мамлекет башчысы жолугушууда сөз сүйлөп, Актала районунда 2021 жылы өнөр жай продукциясынын көлөмү 46 миллион 851 миң сом болсо, 2025 жылы 205 миллион 165 миң сомду түзүп, 5 жыл аралыгында 4,3 эсеге өскөнүн белгиледи. Маселен, аймакта райондук ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн, Актала райондук прокуратурасынын, Актала райондук аскер комиссариатынын, райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн имараттарынын жана Ак Тилек жаңы конушунда 240 орундуу мектептин курулуштары бүгүнкү күндө жигердүү жүрүп жатат. Президент өз сөзүндө республика аймагында жыл сайын 100 өнөр жай ишканасын куруунун алкагында өткөн жылы райондо бир мал союучу ишкана жана сүт ишканасы да ишке берилгенин эске салды. Соңунда мамлекет башчысы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун стратегиялык мааниси зор экенин айтып, долбоорду ишке ашыруу Актала районунун жана бүтүндөй өлкөнүн өнүгүүсү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ача турганын баса белгиледи. Район боюнча 2021-2025 жыл аралыгында 4 жылда 42,8 чакырым жол асфальт төшөлсө, быйылкы жылдын аягына чейин, ушу бир жылдын ичинде 21,3 чакырым жолго асфальт басуу иштери пландалган. Бул үчүн атайын жол тармагына техникаларды да алып бердик. Райондо эң эле көйгөйлүү социалдык тармактарда айтылып келген Нарын Баетов Коштөбө унаа жолдору Кудай буйрса 1-2 жылда толук бүткөрүлөт. Күтүлбөгөн кырсыктардан улам жаралган чыгымдарды калыбына келтирүүдө мамлекеттик камсыздандыруунун орду чоң. Талас районунун жалпы дарыгердик практикалык борборунун тез жардам унаасы камсыздандырылган. Тилекке каршы унаа кырсыкка кабылып келтирилген чыгым үчүн мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан 361 миң сом кенемте төлөнүп берилди. Кененирээк кийинки материалда. Себептен буга чейин сиздердин тез жардам унааңыздар кырсыкка кабылып калган. Жол кырсыгына кабылган тез жардам унаасынын чыгымы мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан толугу менен төлөнүп берилди. Унаа автокаска аркылуу 18 миң сомго камсыздандырылган. Кырсык катталгандан кийин адистер тарабынан келтирилген чыгымдардын өлчөмү каралып, 361 миң 286 сом төлөмү жүргүзүлдү. Биз 18 миң сом менен камсыздандырылып, мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна мүчө болуп ушул жерге жүрдүк эле. Ошонун натыйжасында мына бүгүн ошол биздин автомашина жарык салууга келгендей болду эле. Биз ремонтубузду баарын өткөзүп, анан ушул мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан бизге азыр бүгүнкү күнү мына азыр ушул сертификаты ыйгарылып отурат. Биз кыйналып турган учурда ушундай ремонтко тартыш учурда бизге финансылык колдоо бул биз үчүн чоң, өтө чоң жоопкерчилик тартат. Өз мекемелерде ушул ишти жерде калтырбай колдоп турушубуз зарылдыгын дагы бир жолу жон терибиз менен сезип турабыз. Белгилей кетсек, Талас облусунда камсыздандыруу уюму тарабынан акыркы 6 ай ичинде жарандарга 3 миллион сомдон ашуун төлөм жүргүзүлгөн. Учурда камсыздандыруунун 40тан ашуун түрү бар. Алардын 6 түрү милдеттүү камсыздандырууга кирсе, калгандары ыктыярдуу негизде жүргүзүлөт. Автокаска камсыздандыруусу унаа жол кырсыгына кабылганда күтүлбөгөн жагдайларда келтирилген чыгымды жабууга багытталган камсыздандыруунун түрү. Жалпы төлөмдөр боюнча айта кетсек, былтыр ушул 23 жыл ушул убакта салыштырып көрсөк, жалпысынан болгону 700 миң сом терегинде төлөм болуп жүргүзүлүп жатса, бүгүнкү күндө ушул 5 ай, 6 айга жакындап калды. 6 ай жыйынтыгы менен жалпысынан 3 миллион 100 миң сомдон ашык акча төлөм жүргүзүп койдук. Бул эмнени түшүндүрөт? Ушул жарандардын камсыздандырууга болгон ишеничи, жарандардын камсыздандыруудан өтүп коюунун белгиси да. Ошол себептен биз төлөмдөрдө көбөйүп баратат. Жылда өзү Талас областынын унаанын берген данныйлары боюнча Талас областында бүгүнкү күндө 62 миңден ашык машина регистрациядан өткөн.
Анын 16 миңи биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан өткөн бүгүнкү күндө. Азыр эми былтыр ошо июнь июль айларында өткөнүнө байланыштуу быйыл ошо кайра полистерин жаңыртып койгула биз тургундардан сурап кетелик, жашоочулардан. Анткени өз унаасын камсыздандырып коюу бул милдеттүү түрдө бул асаган өтүш керек да. Анан ошо менен бирге автокаскада өтүп коюу үчүн чакырабыз. Мекеменин өкүлдөрү камсыздандыруу күтүлбөгөн кырдаалда жарандардын жана мекемелердин чыгымдарын азайтууга жардам берерин белгилеп, калктын өз мүлкүн жана унааларын камсыздандырууга чакырат. Нурайым Дөөлөтова, Мелис Элебесов, Ынтымак Мейманбеков, Талас району. Бакай Ата районундагы Кең Арал жана Миң Булак айылдарында жер алдынан чыккан суунун нугун буруу максатында дренаж казылууда. Кызылай коому тарабынан күйүүчү май берилсе, техниканы жергиликтүү бийлик камсыздаган. Учурда 2 айылда тең дренаж казуу иштери ушул аптада аяктайт. Сөз кабарчыбызда. Жер алдынан суу көтөрүлгөндөн мына коро сарайлардын баары мынтип үйгөлөнүп күйүлүп. Рахим Турдалиев Кең Арал айылынын тургуну. Каарманыбыз жашаган айылда жер алдынан суу көтөрүлүп, турак жайлардын ным тартып, айрым учурда авариялык абалга чейин жеткен. Бир топ жылдан бери дренаж казуу боюнча тиешелүү жерлерге кайрылышкан. Эми жылдап чечилбеген көйгөйү быйыл чечилип, үйүнүн жанына ачык дренаж казылды. 50 жылдан ашып кетти ошо. Мен бул жерге көчүп келгениме 79-жыл, 80 жылдан бери, ошодон бери эле ушундай саз болуп жердин алдынан суу чыгып, үйлөрүбүзгө сырос болуп атат мында суу каптап. Анын үстүнө бул жер үйлүш жердеги суудун баары ушул жерге түшөт, сазга мындай жерге бар. Бу жерде 5-6 там бар ушундай жабыркап атат. Фундаменттер жарылып атат. Иштер, стеналар бүт эметип. Коро сарайларды 2 жолу кайра жазадык, уламлап кулап калат келип. Кең Арал айылынын тургундары бир топ жылдан бери жер алдынан чыккан суудан жабыркап келишкен. Быйылкы жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан тиешелүү каражат каралып, учурда айылдын 600 метр жерине ачык дренаж казылууда. Бакай Ата райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн маалыматында райондо жер алдынан чыккан суу боюнча 4 жер аныкталган. Учурда анын экөөсүндө иштер жүрүүдө. Ушул жылдын башынан бери биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан район аймагында 4 жерде болду. Казуу иштери жүрүп, дренаж, ачык дренаждарда аларды. Андан тышкары бир жерде Миң Булак айылында, Бакай Ата району Миң Булак айылында жабык түрдөгү дренаж тазаланды. Бүгүнкү күндө, азыркы күндө Кызылай коомунун жыл сайын областта райондорго 100 000 сомдон жазында, анан күзүндө 100 000 сомдон берилип турган атайын долбоор бар. Ошо долбоордун негизинде атайын биз Бакай Ата районундук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү сунуш киргизип, ошо сунуштан долбоорго өтүп, биздин Бакай Ата районунан Миң Булак айылынан 800 метр планга кирип, бүгүнкү күндө ошо казуу иштери аяктоодо. Кең Арал айылында ачык дренаж казылса, Миң Булак айылында жабык дренаж казылууда. Электиктердин көйгөйүн чечүүгө Кызылай коому да жардам берип, дренаж казуудагы техникаларды күйүүчү май менен камсыз кылды. 20-30 ашык үйгө суудун көтөрүлүш коркунуч келип атчы. Ошодон аксакалдардын, айыл башчылар кайрылгандыктан өзгөчө кырдаалдар, Бакай Ата өзгөчө кырдаалдар бөлүмү менен биргеликте ушул жерди эрте эскертүү системанын негизинде бизде ошо акча каражат каралат. Ошондо биз тараптан күйүүчү май, ал эми айыл өкмөт тарабынан болсо техника, өзгөчө кырдаалдар бөлүмү көзөмөлгө алышып, туура эмес жасалып аткан ишти көзөмөлгө алышып туруша турган болуп, 3 тараптуу болуп келишим менен ушу ишти бүтүрдүк. Негизи облуста жер алдынан чыккан суудан Талас Айтматов жана Бакай Ата райондору көп жабыркайт. Быйыл жаз алдында жер алдынан чыккан суулар боюнча атайын өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан мониторинг жүргүзүлүп, учурда иштер жигердүү башталды. Бегай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Зина Акматова, Бакай Ата району. Талас районунун Бешташ айыл аймагынын тургуну жаш фермер Ислам Жолдошбеков Европадан келген мамблярд породасындагы сүт эт багытындагы уйларды багып жатат. Уйлар күнүнө 2 мал саалып 100 литрден 200 литрге чейин сүт алып жатышат. Фермердин чарбасы менен кабарчыбыз таанышып келген.
Сүт жана эт багытындагы уйлар Кыргызстанга Чехиядан алынып келинген. Уйлардан арбон сүт алыш үчүн чыкты тоyut жем-чөп берилет. Булар Момбилярд деген парода Европадан келген көлгө. Көлдөн алып келген. Буга чейин мындай сан үйдө эле бакчы эмеспиз, анан уй байлачык ат корумга. Булардын азыр сүтүнө кызыгып сүттүү болот экен. Сүтү да майлуулугу жакшы дейт. Жакшы болот экен майлуулугу. Өзү сапар өтөбүз. Булар декабрда келген. Кирешети сүт жакшы болсо жакшы экен кирешети. Байлаганга караганда. Уйлардын учурдагы ар биринин салмагы 500 килограммдан жогору 3 жыл кармап бордоп багылса 1 тоннага чейин эт берет. Жаш фермер уйларды сүт алуу максатында багып жатат. Жем жеп атат, анан сүт ичип атат 3 айга чейин. 3 ай толук сүт ичет. Багыты дагы экен, булар сүт багыты дагы. Базарга сатсаң алардан кымбат. Ошонусу менен айырмаланат. Булар топокторду эме кылабыз, чоңойтабыз, мал кылабыз. Уй кылабыз деп отуруп, сат дегендер эме болуп атат. Сатылабы да азыр сатылбайт. Өзүбүз мал кылабыз. Уйлар жасалма жол менен уруктандырылгандыктан сүтүнүн майлуулугу менен айырмаланат. Саалган сүттү келишимдин негизинде Эмилия сүт заводуна литрин 30 сомдон тапшырышат. Дойка менен сайбыз. Сааган сүтүн өйдөнкү кара суу деген айылга турабыз. Ошол жерде приемка бар экен. Кировкага алып кетет, айдан чогултуп. Өзүнүн эле пародасы сүтүн кылып атырык. Бешташта Жеңиш деген ветврач. Ошого келип, ошол эметет. Чалабыз, кутуруп кетет. Жаш фермердин айтымында торбокторду чоңойтуп сүт багытындагы уйларды көбөйтүүнү максат кылууда. Орозбек Бейшебай, Ынтымак Мейманбеков, Талас району. Эне үй бүлөнүн куту тарбиянын үлгүсү. Үй бүлө институтун чыңдоодо энелердин орду өзгөчө. Дал ушул ыйык милдетти аркалап келген апаларды даңазалоо максатында Бакай Ата районунда энелерге сый-урмат көрсөтүү иш-чарасы өткөрүлдү. Салтанатка ардагер апалар, баатыр энелер, ишкер айымдар чакырылган. Кененирээк кийинки материалда. Энелер күнү жыл сайын май айында белгиленип, коомдогу жана үй бүлөдөгү орду өзгөчө бааланган энелерге сый-урмат көрсөтүлүп келет. Мындай иш-чаралар аймактарда уланууда. Бакай Ата районунун айыл өкмөтү тарабынан энелерге арналган салтанатка 70 жашка чейинки 200 эне чакырылган. Жергиликтүү бийлик энелердин майрамы менен куттуктап, алардын үй бүлөнү бекемдөөдөгү, жаш муунду тарбиялоодогу жана коомдун өнүгүшүнө кошкон салымы зор экенин белгиледи. Сиздердин энелер күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Үй бүлөңүздөрдө ар дайым тынччылык болсун, аманчылык болсун. 270 энебиз чакырылган. Бул энелерди чакыруу максатында бизде ошол жыл башында атайын жергиликтүү бюджетти карап атканда жергиликтүү кеңештин депутаттары менен биргеликте ошону ишти пландаганбыз. Ошо энелер күнүн өткөрүү боюнча биз жалпы Бакай Ата айыл аймагындагы ошол 70ке чейинки энелерибизди жана баатыр энелерибизди чакырганбыз. Себеби деген андан жогорку энелерибизди ушул пландап атабыз. Күзгө каарлар күнүндө биз ошолорду калганын ошол маалда чакырабыз. Жалпы энелерибизди жана ошондой эле Бакай Ата айыл аймагындагы энелерибизди биз куттуктап кетмекчи элем. Ушу өтүп кеткен энелер майрамы менен энелерибиз эч убакта оорубасын, энелерибиз ушу ар дайым биздин маңдайыбызда жүрүп, бизге дем күч берип, бизге батасын берип, биздин маңдайыбызда бар болсун энелерибиз. Майрамдык иш-чарага ардагер апалар, баатыр энелер, ишкер айымдар катышты. Аларга концерттик программа тартууланып, жандуу обондор жаңырды. Бакай Атанын өнүгүшүнө өздөрүнүн салымын кошуп жаткан активдүү, активист айымдар катышып атат. Ошону менен бирге билим берүү тармагында, медицина тармагында өздөрүнүн зор салымдарын кошуп аткан мыкты деген айымдар кошулуп катышып жатышат. Элеттик апалар уюштуруучуларга ыраазычылык билдирип, мындай иш-чаралар энелерге болгон урмат сыйдын жаркын үлгүсү экенин белгилешти. Бул майрамда дагы бир ай мурун даярданган экен, бирок кеч болсо дагы азыркы учурда биз сүйүнүп атабыз. Баарына ыраазычылык, айыл өкмөтүнө, администрацияны уюштургандарына баарына ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Рахмат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, рахмат сиздерге баарыңыздарга. Сүйүнүп атабыз. Ушундай майрамдар көп болсун. Биз энелер үйдө отургандан кийин ушинтип сүйүнүп атабыз келгенге. Рахмат баарыңыздарга.
Эне үй бүлөнүн куту, очоктун отун өчүрбөй сактаган асыл зат. Эненин мээрими, тарбиясы жана ак эмгеги менен коом калыптанып, келечек муун тарбияланат. Нурайым Дөөлөтова, Мелис Элебесов, Ынтымак Мейманбеков, Бакай Ата району. Сиздер жаңылыктар топтом менен тааныштыңыздар. Бул жана башка жаңылыктар биздин YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбызга да жайгаштырылды. Сак саламатта аман болуңуздар.